Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп отурганыма кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз окуу китеп, колдонмо дептер жана калемсап даярдап отурабыз. Бүгүнкү биздин темабыз кайталоо. Өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Менин күн тартибим деген темада үйрөнгөн жаңы сөздөрүбүздү кайталап, аларды катыштырып, сүйлөм түзөбүз, көнүгүү аткарабыз жана апта күндөрүн эсибизге салабыз. Үйрөнгөн жаңы сөздөрүбүздү чогуу кайталайлы балдар. Турамын, жуунамын, тамактанамын, сабак окуймун, түштөнөмүн, эс аламын, үй ишин аткарамын, кечки тамагымды жеймин, уктаймын. Азаматсыңар балдар? Баарыбыз колдонмо дептерибиздин 89 бетин ачтык. Бош орундарга тиешелүү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Мисалы: саат 7:00 турам, көнүгүү жасайм, бети колумду жууп, тамактанамын. Көрүп турганыңардай 15:30 иримдерине деген сөз турат. Ирим бул кружок. Силер кайсы кружокторго барсаңар, ошол кружоктун аталыштарын жазасыңар. Эгерде силер бүткөн болсоңор, анда чогуу текшерип көрөлү. Саат 7:00 турам, көнүгүү жасаймын, бети колумду жууп, тамактанамын. Саат 8:45 сабак башталат. Саат 12:20 түшкү тамагымды жейм, сыртта ойноймун. Саат 15:30 комуз, футбол, шахмат иримдерине барамын. Саат 16:30 сабактарым бүтөт, үйгө келемин. Саат 18:00 кечки тамагымды жейм, китеп окуймун, сыналгы көрөмүн, ойнойм. Саат 21:00 уктаймын. Азаматсыңар балдар? Силерге мындай суроо. Бир жумада канча күн бар? Бир жумада 7 күн бар. Алардын аталыштарын билесиңерби? Анда чогуу эсибизге салабыз. Апта күндөрү: дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Апта күндөрүн кайталап, тилибизди кыргыз тилине жатыктырабыз балдар. Баарыбыз окуу китептин 65 бетин ачтык. Кайсы күнү эмне кыласың деген суроого жооп беребиз. Биринчи: шейшембиде эмне угам? Музыка угам. Шаршембиде идиш жууйм. Эмне кылам? Идиш жууйм. Жумада футболго барам. Ал эми жекшембиде эс алабыз. Баарыбыз бул көнүгүүнү окуп чыгабыз. Колдонмо дептердин 90 бетин ачтык. Экинчи көнүгүү берилген. Менин бир жумалык планым дейт. Апта күндөрүн толуктап жазабыз. Бош орундарга тиешелүү сөздөрдү жазып, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Эгерде силер жазып бүткөн болсоңор балдар,
чогуу карап көрөлү. Дүйшөмбүдө паркка барам. Эмне кылам? Паркка барам. Шейшембиде музейге барам. Шаршембиде гүл отургузам. Бейшембиде идиш жууйм. Жумада короо шыпырам. Ишембиде үйдө эс алам. Жекшембиде досум менен ойнойм. Баарыбыз жазып бүттүкпү? Эгерде жазып бүтсөңөр, кийинки тапшырмага өтөбүз балдар. Силерге суроо. Бир күндү биз 4кө бөлүп карасак болобу? Ооба. Байкап көрөбүз. Эртең менен, күндүз, кечинде, түн. Биз эртең менен эрте эмне кылабыз? Турабыз, жуунабыз, тамактанабыз. Күндүз эмне кылабыз? Сабак окуйбуз, түштөнөбүз. Кечинде сыналгы көрөбүз. Үй тапшырмабызды аткарабыз. Түндө уктайбыз. Азаматсыңар балдар. Бул сөздөрдү көңүл коюп окуп, туура сөздөрдү туташтырабыз. Мисалы, үйгө келем. Орус тилинде кандай айтылат? Баарыбыз өз алдыбызча туташтырдык. Эгерде бүткөн болсоңор, анда чогуу байкап көрөлү. Үйгө келем. Тамак ичем. Апама жардам берем. Эс алам. Музыка угам. Уктайм. Мен ойлойм, бул сөздөрдү туура туташтырдыңар деп. Азаматсыңар балдар. Үйгө тапшырма, апта күндөрүн кайталайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар. Саламатта болгула.